Астанада Европа менен Азия опера сахналарынын жылдыздары Опералия фестивалында өнөр көрсөтүп жатат. Иш-чарада Испания, Италия, Казакстан, Кытай, Орусия, Тажикстан, Грузия, Украина жана Чехиядан келген белгилүү артисттер өз өнөрлөрүн тартуулашты. Астана опера театрынын солисттери үчүн бул фестиваль чыныгы искусство майрамына айланды. Алар италиялык артисттер Джезире Ранкатера, Альберто Газали жана Джулио Пелигра менен бирге опералык шедеврлерден арияларды аткарышты. Сахна модасына айланган чыгармалардын бири Атамекендик Турандот операсы. Биздин көрүүчүлөр спектакльдерге келгенде чет өлкөгө чыкпай эле ушул жерден дүйнөлүк аренада жүргөн артисттерди көрө алышат. Деги эле биздин спектакль европалык стандартка жооп берген. Дүйнөлүк аренада сыймыктануу менен кое ала тургандай опералардын бири ушул Турандот болду. Турандот болду. Жалпысынан иш-чара казак опера өнөрүн жайылтуу аянтчасына айланды. Көрүүчүлөргө Эңлик кебек, Кыз жебек, Алпамыс жана Камар сулуу операларынан үзүндүлөр коюлду. Конокторго Анвара Садыкова менен Алмат Шамшиевдин хореографиясына коюлган Жарманки аттуу жаңы бий спектакли сунушталды. Менин байкаганым көбүндө чет эл азаматтары өтө үлкөн кызыгуучулукпен карайт. Менин байкашымча көбүнчө чет өлкөлүк жарандар абдан кызыгуучулук менен карайт. Анткени классикалык чыгармалар баарына тааныш, дүйнөнүн театрларында көрүнүп турат. Репертуарында бар болгондуктан бул тааныш нерсе. Ал эми биздин улуттук опера алар үчүн экзотика. Бейтаныш операны көргөндөн кийин алар үчүн абдан кызыктуу. Аны ашыга күтөт. Айрыкча биздин Абай операсы, Кыз жебек операсына чет элдиктер көп келишет. Эми жана Кыз жебек операсына чет элдиктер өтө көп келет. Жакын арада Астана шаарынын тургундарына жана конокторуна 2 бөлүктөн турган Махабат суусуны операсы тартууланат. Андагы ролдордун басымдуу бөлүгүн Эл аралык опера академиясынын бүтүрүүчүлөрү аткарышат. Бул жаш артисттердин мындай чоң сахнадагы алгачкы кадамдары болот.